Assalomu alaykum. Facebook қолданушылар, assalomu alaykum. Бағбандар жамааты, саламатсыздар ба? Құтманды күніңіздермен бардыңыздарды, туғандарым. Азыр эми 1 февралдан Бағдаватты баштап атабыз. Лейлек районунан старт алат. Лейлекте 1 февральда болот. Анан Баткенде 2 февраль, анан Кадамжайда 3 февраль, Кызылкыяда 4 февральда болот. Анан Нокатта 6 февраль, Нокатта, анан 8 февраль Араванда болот. Араванда 9 Карасу, 10 Каракулжа, 11 ушул Чоң Алайда, 12 Алайда болот. Анан ошо ойдон немеге бир 13-нөн же 14-нөн Жалал-Абадка, Сузак, анан Базар Коргон, Нокен, Аксы, Чаткал, Алабуга кылып, анан Таласка барабыз. Таластын эң четки районунан баштап бери көздөп чыгып келебиз. Анан Жайыл району болот. Жайылдан кийин Кара-Балтада өткөзөбүз, Жайыл районун. Анан кийин Московскийде, Кемин районунда, анан Беловодский, Сокулук кылып, анан Аламединден кийин анан Токмок, Токмоктон кийин анан немеге өтөбүз, Кеминге, Кеминден анан Көлгө түшүп кетебиз. Көлдү бүтүрүп, көлдү бир айланып бүтүрүп туруп, анан эмеге Нарынга кетебиз. Нарында биринчи ошол Кочкордо өткөзөбүз. Анан ат башы, Кочкор, Нарын, ат башы, Актала кылып туруп, анан кийин кайрадан эмеге келип, ошол Чаекке келип, Чаектен анан кайрадан Ошко бул жака келе беребиз. Туугандар, анан бардыңыздарда тууган урук бар экен. Азыр Кыргыздын бардыгы тууган уруктуу болот. Бардык урук туугандарыңарга ушул түз эфирди бөлүшүп коюңуздар. Эгерде ушул Багдават боюнча кандай суроолору болсо, жооп беребиз. Багдават деген мааниси бул багбанчылыкка чакыруу, баг отургузууга чакыруу. Анан бул жерде бир гана баг отургузуу гана болбойт. Бул жерде ушул айыл чарба боюнча бардык суроолорго жооп беребиз. Андан сырткары, эгерде мына каалоочулар болсо, мисалы үчүн Адахам Кимсанбаевич, мисалы үчүн келип биз менен мына Ош облустун кыдырса болот. Мисалы үчүн Имамидин Ташев мына Баткен облусун кыдырса болот. Мына Бактыбек Калмаматов мисалы үчүн өзгөндө Каракулжада биз менен бирге болсо болот. Мына Жалал-Абадта мына Мыктыбек Арстанбек акеми чакырамын Жалал-Абадка, биз менен бирге болсоңуз болот. Жалал-Абадта Талас облусун бирге кыдырсак болот. Кайсы бир ушул саясатчы же болбосо бир активист, бардыгына жол ачык, туугандар. Келесиздер, кадимкидей микрофонду беребиз. Жарым саатпы, 1 саатпы өзүңүздүн мына Кыргызстанды өнүктүрүү боюнча кандай бир сунуштарыңыз болсо, маселелериңиз болсо, биргеликте ушуну кыргыз элине жеткирсек болот. Мына азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр, 1 ай байма-бай бардык кандидаттар мен Кыргызстанды кандай өнүктүрөт элем деген мындай суроого мындай бардыгы жооп издеп, жооп берип атты. Мына Абакир баягы жигитти Касеновду чакырамын.
баягы дагы бир жигит бар эле. Фамилиясын жазып эле эстен чыгып калыптыр. Бардыгын ушул биздин көрүнүктүү саясатчыларды, мына Абдел Сегизбаевди чакырамын, келиңиз. Мына ошол Каныбек Иманалиевди, Канатбек Керексизовди чакырамын. Ошондо келиңиздер туугандар. Ошо бизге кошулуп алып, ушул бардык райондорду кыдырганы биз менен кошулуп жүрсөңүздөр болот. Мына мисалы үчүн Имамидин Ташев азыр Лейлекти, Баткенди, Кадамжайды, анан Кызыл Кыяны биз менен өткөзүп берсе, анан эстафетаны мына немеге берсе болот, мисалы үчүн аравандык депутаттарга берсе болот. Бардык баягы Кыргызстандын кыйынмын деген ушундай адамдардын бардыгын ушул Багдабадка чакырамын. Туугандар, айта турган, элге бере турган, элди мындай бир мындай өсүп кетүүгө шыктандыра турган бир маселелер болсо, колдооңардан келсе ушуну элге жайылткыла. Туугандар, эфирди бөлүшүп коюңуздар. Канча киши көп болсо, ошончо жакшы болот. Элдар Касенов, Абакиров, туура. Абакиров, Касенов, ушул Каныбек Иманалиев, Адахан Кимсанбаевич, бардыгын чакырабыз. Келгиле биргеликте кыдырайлы. Багдабад кандай болот? Барабыз, багбандар келет, баг отургузам деп кызыккан кишилер келет. Мына биз ошолорго бир 20 минут презентация кылабыз да. Мына туугандар, мына кышкы алмаларды мынаны отургузгула. Мынаны болсо, мына сорт алманы отургузгула. Мына летний сорт, мына бадамды отургузгула. Мына немени отургузгула деп айтып деп туруп, анан ошол эле кезде анын канчаны түшүн берет, канча айда бышат, кантип отуруш керек, ошолордун баардыгын түшүндүрүп берип туруп, анан сөздү ошол жергиликтүү элге берсек. Жергиликтүү элден суранат элем, туугандар, өзүңөрдүн айылыңар боюнча ушундай бир багбанчылыктын сметасын түзүп келсеңиздер да, багбанчылык боюнча мен мына сөздү сүйлөймүн деп. Мисалы үчүн мен айтышым мүмкүн да, мен Куршапты жакшы билгеним үчүн, келгиле туугандар, Куршап айылына бардык бактарактарды эскилерди алып таштап туруп, ордуна 3 түр слива отургузайлы. Анджелино, Стенлей, анан Венгерка деген. Ошону бардык айылдан 1 метр жерди койбостон бардыгыбыз биргеликте ушул бир сорт кайнолууну отургузайлы дагы, анан кийин ошого кардар күтүп туруп, ошону бардыгыбыз биргеликте саталы деп айтышым мүмкүн да. Себеби дегенде мен буну билемин. Силер дагы өзүңөрдүн айылыңарда, мисалы үчүн Сузак айылына келгиле туугандар, мынау бир полоса кылып туруп эле ушул жерге эрте бышар, мисалы үчүн Эрли Женева же Гала Мас деген алма отургузайлы. Мына ошону мынандай кылайлы деп ушундай предложение менен келгиле да. Мына жөн эле келбеңиздер туугандар. Силер мисалы үчүн өзүңөрдүн айылыңарды, мисалы үчүн Бужум айылыбы, же коммунизмби, же Аркабы, же Максатпы, же Кызыл Октябрьбы, же Кызыл Сеңирби, же Ак Терекпи, же Ак Татырбы, ошол айылга силер смета түзүп келгиле. Мына айыл, мына Союздун кезинде бул айылда жалаң өрүк болчу. Биз ушул өрүк бактан, мисалы үчүн мынанча каптан ушундай как кылып алчу элек. Же болбосо Куршап айылынын үстүндө бир 50 гектар бак бар эле. Ошол 50 гектар бактан биз Санкт-Петербургка, Москвага каратып слива айдайт элек, тынбай слива сатчу элек деп 30 адыр боюнча сүйлөп келгиле. Өзүңөрдүн айылыңарга смета түзүп келсеңиздер, биз ошол жерде анан силердин кылып аткан ишиңер боюнча өзүбүздүн рекомендацияларды беребиз. Мисалы үчүн мына азыр 30 адырда Хабибилла деген ажы акебиз бар. Ошол ажы акебиздин кылган иши мактоого татыктуу да. Мисалы үчүн ошол слива отургузган экен. Эки жолдун эле эки бетине слива отургузган экен. Ошол сливасынан быйыл 6 миллион сомдук сатыптыр да.
6 миллион сомдук сатыптыр. Ошол эле сливадан түшкөн кирешеге Абибилляке жылына бир ошол колунда жок адамга үй куруп берет экен да. Бул деген өтө мактоого арзыган иш да. Бул деген Абибилляке шу малга келип, мен канча жолу жолуктум ошо кишиге. Бир дагы үндөбөй өткөндө бир жарылып сүйлөп, анан кийин мен оны интернетке чыгарып бердим да. Атак ол киши эч кимге мактанган эмес да. А мына бакта пайда бар. Мына мисалы үчүн 1 гектар будай отургузабыз, айдап коебуз. 1 гектар будайдан биз канча пайда көрөбүз? Аябай пайда көрө турган болсок, эмне? Аябай пайда көрө турган болсок, ошодон. Аябай пайда көрсөк, ошодон 15 000 сом киреше көрөбүз да. Болгон 15 000 сом. Арпа деле ошондой, будай деле ошондой. Экспорт, беде бардыгы эле ошондой да. Анан көрөктүү туугандар, мына 400 гектар жерде 4 эчкини кууп жүрбөй, 400 гектар жерге бак кылып кое турган болсок, ар бир гектары 10 000 доллардан бере турган болгондо 40 миллион доллар киреше болот. 40 миллион доллар киреше менен бир айыл деген айылдын эли эч жака чыкпай, бирөөнүн карын күрөбөй, бирөөнүн барып ишин кылбай, оор суукта үшүбөй, бала чакасынын жанында, ата-энесинин жанында жыргап, улакты чаап, мындай жеп ичип, мындай здоровый болуп жүргөнү толук шарт бар да. Мына ошону чакырып атам туугандар. Силер мени ойлойсуңар да, Абдулла Ташиевич отуруп алып эле кечке эле бак эле дейт деп. Туугандар, бакта өтө чоң пайда бар. Өтө чоң киреше бар туугандарым. 1 гектар багыңар болсо, болбоду дегенде 10 000 доллар киреше аласыздар. 10 000 доллар кирешени 365 күнгө бөлө турган болсоңуздар, күнүнө 300 доллардан иштетсеңер да түгөнбөйт туугандарым. Күнүгө 30 доллардан иштетсеңер деген түгөнбөйт. Мына ушул жөнүндө сүйлөшөлү. Мына азыр күн өтүп атат. Убакыт өтүп атат туугандар. А биз не кылып атабыз? Биз жөн эле шаарда жүрөбүз да. Же профессор болуп кетпедик, же бир машина минип бир ралли кылып кетпедик, же бир самолет придумать этип кетпедик. Немелди убактыбызды кетирип эле жөн эле жүрөбүз да. Жөн эле ошо Бишкекти ышкек кылып коюп эле жүрөбүз. Ошон үчүн бардыгыңыздарды айтам туугандар. Убактыңар келди, бардыгыңыздар айылга кайткыла эми. Айылга баралы бардыгыбыз. Ошол ата бабаларыбыздан калган жерлердин бардыгын абат кылайлы. Мисалы үчүн бир айылга 100 бай кайта турган болсо, 100 колунда бар. Бул деген 100 000 доллардан үйүн сатып кете турган болсо, бир 10 миллион доллар бир айылга вложение кылса, ол айыл вообще уже кластер болуп кетет да. Бир мөмөнүн өндүрүүнүн өтө чоң бир эмеси болуп калат да, базасы болуп калат. Мына ошол жөнүндө айтып атам. Азыр бизде толук шарт бар, суу бар. Эң башкысы бизде суу бар, жер бар туугандар. Мына баг отургузганы бизде илимдүү мындай кадрлар керек болуп атат да. Мына ушул жеринен биз аксап атабыз да. Илимдүү баягы бакты деген мындай полностью түшүнгөн, бактын кандай бутайт, кандай улайт, кандай дарылайт, кайсы малда мөмөсүн алыш керек, кайсы малда баягыны мисалы үчүн сугарыш керек, бардыгын түшүнгөн өтө кыйын адистер керек болуп атат да. Мына туугандарым, ушул жөнүндө суроолор болсо бериңиздер туугандар. Бак дават боюнча азыр мен өдөнү түрүп суроолорду бир сыйра карап коеюн. Нарынга качан келесиздер? Нарынга Кудай буйруса ушул марттарга барып калат окшойбуз, Макс. Марттын башына. Алейкум ассалам. Так. Рахмат, ден соолуктуу. Бактыбек Жоробаев, дуа кылыңыз намазыңызда. Намазыңызда көп дуа кылып туруңуз, тууганым. Даниярбек, рахмат, Кудайга шүгүр. Жакшы, таксыр Сузак качан барасыздар Бактабатка? Сузакка Кудайым буйруп нерсе этсе, 12-си барып калабыз Кудай кааласа. Сузактагы туугандарга айтып койгула, 12-си Абдулла Ташиевич келет Сузакка деп. Даярдангыла. 12-си Кудай кааласа 9-да кайсы залыңар чоң, ошол залга чогуле бергиле. Анан личкеге жазып, активдүү болгула, мына азыркы мына Лейлек районунун багбандары уюштургула. Бир өзүм эч нерсеге жетишпеймин мен. Баткендиктер уюштургула.
Кадам жайлыктар уюштургула. Мына кызыл кыялыктар уюштургула. Былтыры мэрге барып, бу жерде чогулуш өткөзөлү деп айтсак, бир неменин Кербендин бир училищесине жөнөтүп таштады. Ал жерге барып адам батпай кыйналдык. Ошол мэр, ошол кызыл кыянын мэрине айтайын, ошол залды тууганым менчик деп алсаң дагы бир күнгө берип тур сенен сураныч. Эч нерсе болуп кетпейт. Элдин залы го. Эми сен өзүң onu курбай албасаң, сен как тип сам по доверенности живешь дегендей, сен ал жерде эч ким эмессиң. Бер элдин залын элге бер, эл уксун. Бир болбогон бир баягы мындай бир маселелерге жыйынды раса өткөзөт буларчы. Элди жыят, бар жокту кылып берет. А биз барганда эле өгөйлөп эле, булардын полномочиясы жок, булардын колунда эч нерсе жок. Алла билет, балким мен сенин президентиңмин. Каяктан билесиң? 5 жылдан кийин сакалым сылап төрдө отурушум мүмкүн. Ассаламу алейкум, Кызыл Кыянын мэри бияка келди. Ону бир Алла билет. Так что бир нерсе кылыштан мурун сен өзүңдү перспективный ойлоштон мурун башка бирөөнү дагы перспективныйраак экен деп ойлонуп жүргүн. Так. Ассаламу алейкум. Фуркатта 10 сотик жер бар, ошол жерге алманын кайсы сортун отурсам болот, 10 сотик жерге алманын канча көчөтүн отурсам болот. Манас Осмонов бир 10 сотик жерге 200 түп алма батат. Ошол жерге Эрли Женева же болосом Гала Мас деген алма отургузула. Эрте быша турган алма. Июлда уже бышат. Салам алейкум, отсадырго эмне эксикси жакшы болот. Отсадырга слива отургузгула. Слива аябай жакшы болот. Стенлей, Анжелино, Венгерка деген сортун отургузгула. Так. Алжер, рахмат. Гам жакшы, шүгүр. Рахмат, салават. Салават, силер да даярдангыла. Кудайым буйруп насса Караколго отдельный бир чогулуш кылайлы. Жакшылап, Караколдун адамдары дагы аябай багбан, Кудай кааласа. Мына мэрлерге, анан ошол акимдерге, айыл башчылардын бардыгына айткыла, Абдулла Ташевич Бактабат менен келейтат. Кел, катышып бер деп. Аны да чакыргыла. Айыл өкмөттөр, губернаторлор бардыгы катыш керек. Бул деген бардык элибиз үчүн боло турган иш да, иншалла. Сонун Абдулла ака, ишиңизге келик. 1 гектар жерге канча штук коконгилес көчөт кетет. Көчөттүн баасын дагы айтып түшүндүрүп коесузбу? Сырбек Сатыбалдиев 1 гектарга 1400 көчөт кетет. Азыр Манас Саматов деген акебиздин көчөтү эң свежий, ошол $4. Акчасын азыр төлөп коюшуң керек. Азыр бербесең ап келип бербей коет. Предоплата ал жагы. Регина, Кордея, Лапенс, Сивхарт, Бигоро Бурлат деген сортторун отургузуп атышат. Проект болсо бак кылгандар барбы? Тилек Акунов, эгерде акча болсо, кыргыз эли өзү проект. Бир дагы бак отургузбайм деген адам жок. Акча жок болуп атат да, акча каражат. Азыр биз сурап атабыз, $200 миллион сурап атабыз да мамлекеттен. Туруктуу өнүгүү жолуна түшүш үчүн. Ага эмне кылабыз биз? $35 миллион эме отургузабыз. Питомник кылабыз. $30 миллион буровой ап келебиз. $65 миллион канал казабыз. 12 чоң канал бар. Анан калган $70 миллион 100 000 агроном окутабыз. Мына ушул $200 миллион болсо, биз туруктуу өнүгүүнү жолуна түшөбүз дагы. Bir жылына 5 жылдан кийин эң болбоду дегенде $1 миллиард киреше түшөт. А уже бышып, жетилип, ушул 10 жылдан ашкандан кийин балким 20 миллиард, балким $30 миллиард туруктуу киреше түшөт, Кудай кааласа. Мына ушуга аракет кылайлы. Мына Кыргызстанды өнүктүрөм деген бардык аксакал, көксакал, жаш бала, кыздар, эркектер, ургачылар дегенде бардык патриотторду мына менин өзүмүн проектимин астына чакырам, туугандар. Силердин баягы философияңардагы, силер айткан материализация, силер айткан баягы неме глобализация бардыгын бак камтып турат да. Бактын канча шагы болсо, силер айткан маселелердин бардыгы ошо шактарда да. Келгиле туугандар, биргелешели. Эмпошник болосунбу, же бир жөн эле бир активистсинби, кандайсың, мындайсың, элге пайда келтирем деп, озуңан көңүңдү чачыратып сүйлөп жүргөнүңөн кийин
Ең тура жол меники. Мен сілерге айтып отам, ең тура жол меники. Себеби дегенде, Кыргызстандын жери бакка гана рассчитанный да, бакка. Бизде мисалы үчүн арпа эгиш бизде болбойт, кор жер. Будай да болбойт бизге, ончо болбойт. Туугандар, биздин жерибиз, абабыз, биздин минералдарыбыз, биздин мөңгүдөн келген сууларыбыздын бардыгы бак отургузууга ыңгайлашкан да. Ошон үчүн бардыгыңыздарды бак отургузууга чакырамын. Келгиле туугандар, бардык активисттер, бардык ушул офистерди ачып атасыздар, Кыргызстанды өндүрөмүн, Кыргызстанды мынандай кылып беремин, бар жокту айткан дегендер бардыгы келгиле. Мына бир мамлекетти өткөндө айтсам, бирөө айтты Финляндияда болгон деп. Бирөө айтты Голландияда болгон дейт, бирөө айтты Польшада болгон деп. Мен Польшада болгон деп айтып жүрөм да. Кайсы мамлекетте болбосун айтайлы, бир мигрант кайтып келген Америкадан. Америкадан кайтып келген дагы ал эмне кылган? Телефон çalбай турла туугандар. Ошол миграциядан кайтып келген дагы эң биринчи кылган иши эмне болгон анын? Ал дават кылган. Өзү жалгыз жүрүп алып, кегиле баг отургузайлы деп жүрөт. Анан ого бир поп илешип алат. Шерик болуп алат дагы. Анан поп экөө жүрөт. Поп экөө жүрүп, анан бир иштен айдалып келген полицейский, пенсияга чыккан полицейский же иштен ал үчөө болот. Ошентип даваттын акырына жеткенде булар 9 жыл бой ошондой дават кылышат да. Даваттын акырына жеткенде бир 40тайбы 50дей адам болуп кетет да. Жаллаң ушундай мотиваторлар да. Мына келгиле ошого мотиваторствого бардыңыздарды чакырамын. Туугандар, бар жогун буяктын уюштуруп койгонмун. Силер болгону келесиздер. Башка эч нерседин кереги жок. Микрофонду беремин. Өзүңөрдүн ушул Кыргызстанга болгон проектиңерди айткиле. Бирөөң мисалы үчүн суу чыгарам деп жүрөсүн. Бирөөң мисалы үчүн дагы бир нерсе кылам деп жүрөсүн. Бирөөң болсо бир Павлония эгип берем деп атасың. Бирөөң болсо дагы бир нерсени келгиле туугандар. Бардыгыбыз биригели, биригип туруп, анан ар жерде баба деп эле мындай сүйлөй берип, уже жадабадыңарбы силер? Мен уже жададым да. Келгиле биригели дагы, биргеликте бардык Кыргызстанды кыдырып чыгайлы. Кыргызстанды кыдырып, ар бир районго барып, элди мотивировать этип, тургузуп, ойготуп, иштегиле, кылгыла. Бирөөң мисалы үчүн балдарды защита кыла турган, ол жөнүндө сүйлөп бер. Бирөөң мисалы үчүн жаратылышты защита кыласың, ону жөнүндө сүйлөп бер. Бирөөң мисалы үчүн бир краскалар жөнүндө билесиң, мисалы үчүн үй актоо, үй жасоо, эмне жалаң эле Кыргызга пайда келтире турган маселелер болсо, Кыргыз элин бир залга камайбыз дагы, 500 миң, 2000 адамды бир жерге камап алып туруп, ошол жерде айтарыбызды айтып, ошол жерде бир кагаздарга кол коюп, бир өкмөткө бир сунуштарды берели биргеликте. Анан мындай кылбады да, мындай кылбады да, мындай кылбады да, бербеди да, айтпады да, дебеди да, деп атып, шунча убакыт өтүп кетти. Келгиле туугандар, биргеликте ошол ишти аткарайлы. Бишкектин өзүнө кандай сорту алман тиксе болот. Эгерде Ош трассанын өдө жагында болсо зимний, ылдый жагында болсо летний отургузасыздар. Толук кошулам сизге, Алла ыраазы болсун сизден. 30 сот жерге канча алмуруттун көчөнү тиксе болот? Канышай Оморбо, эгерде 30 сотук жерге кол менен иштейбиз дей турган болсоңуздар, 600 батат. Эгерде жок, трактор киргизебиз дей турган болсоңуздар, 510 көчөт батат. Алейкум ассалам. Жер бар, бирок акчабыз жок да. Гүлнара Асанкожоева болсо оюбузда эле турат, кандай жолдор бар. Гүлнара Асанкожоева, баягы мен айткан 200 миллион долларлык проект боло турган болсо, биз көчөттөн ушуну өндүрүп, элге таркатып берип, анан кийин кайрадан онун акчасын жыйнап алып, дагы көчөт кылып, дагы элге таркатып, ошондой иштешке даярбыз да. Ал үчүн эмне керек? Ал үчүн 35 миллион долларга бизге 7 дубанга 7 питомник куруп бериш керек да. Мына ошондо анан кийин элдин бардыгы бак кылганы өтөт эле да. Азыр бардыгыбызга Алла субханала таала береке берип атат. Бак дагы өтө сонун бардыгыбызга ушундай берип атканына шүгүр дейли, дагы аракет кыла берели.
Айбек эми бир сыйра немеге салып карап көрүңчү. Эгерде ошол чын болсо мага жөнөтүп коюңуз. Базар маселесин чечиш керек го биринчи. Ардайым Самудинов, өтө жакшы сүйлөп атасыз. Базар маселесин биз чечкенбиз. Эгерде бир типтеги, бир немедеги сорттогу алма боло турган болсо, бизде 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 тоннага кардарларыбыз бар. Болгону бир типте, бир сортто бир эмеде болуш керек да, мындай. Помологический эмеде средада өскөн жакшы алма болуш керек. Аны чечкенбиз. Анан онун үстүнө биз 80% жерибизди жаңгак, мисте, бадам, фундук отургузабыз деп атабыз. 20%-ын гана ошол эрте бузулуп кете турган нерселерге беребиз, Кудай кааласа. Азыр эле айттым. Ассаламу алейкум. Нокатта каерде болот? Нокатта акимчиликте болот, Чынтемир. Ассаламу алейкум. Сиз менен кандай байланышасыз? Жыргалбек Ажыбаев мен менен 0550 20 0007. Sonra тапсыр группага кошуп коюңузчу, жазсам жоберди суроолорум бар эле, Россия Екатеринбург дейт. Куралбек Кадыралиев немеге кошулгула, Telegram скачать эткиле. Telegram скачать этип, Telegramга кошулгула туугандар. Telegramда анан кийин суроо бериштен мурун лентаны бир сыйра окуп чыккыла туугандар. Бир бекерчиликте бир 2 саатта окуп бүтөсүңөр да. 3 жылдан бери жазылган лента бар. Ошол жерде ар бир суроого жооп бар да. Бак жөнүндө берсеңиздерби, же болбосо клубникабы, жүзүмбү, бардык жөнүндө суроо жооптор бар. Ошо суроо жооптор менен аракет болуңуздар. Ошону окугула. Озгурдун жерине мисте, бадам эксек болобу? Болот, озгурдун жерине мисте, бадам өтө сонун болот. Ассаламу алейкум. Нокен району Баткен гилес отурса болобу? Болсо кайсыл сорту дейт. Нокен районуна гилестин полукарлигин отургузула белек. Ошондо Регина, Кордия, Бигоро Бурлат, Лапенс, Сивхарт деген сортторун отургузула. Кордия деген сортторун. Кудай буйрса 3 февралда кадам жайда Абдулака. Өмүрбек Жороев ооба 3 февралда кадам жайда. Бардыңыздар, келиңиздер туугандар. Чайеке карагат тигесиздер. Карагат жакшы болот. Анча-мынча Ерали өтүп кетебиз. Салам алейкум. Салам алейкум. Тапсыр Алла Бука районуна келип чогулуп өтүгөр аласызбы? Ала Бука районунда Кудай буйруса ушул бир 15 Ала Букада болуп калабыз. 15 же 16-сы. Тактагыла. Ошо күнкүгө элдердин бардыгын чакыра бериңиздер. Анан келгенде жөн келбегиле. Дагы бир айтайын. Өзүңөрдүн айылыңардагы багбанчылык боюнча полный эмени бериңиздер. Багбанчылык боюнча. Эмне багбанчылык болуп атат? Эмне эгиш керек, эмнеге ооруп атат, кайнолу ооруп атат, мисалы үчүн Аксыда, Таласта алмурут ооруп атат, эмеде алмурут ооруп атат, эмнеге ооруп атат, ушулардын бардыгын билгениңер жоопторун алып келгиле туугандар. Колуңардан келишинче мотивация бири-бириңерге бересиздер. Канчалык биз мисалы үчүн бири-бирибиздин кылган иштерибизди көзүбүз менен көргөндөн кийин анан кийин бардыгы отургузуп баштайт. Күздө жүзүм көчөтүм кыркылбай калды эле, эрте жазсак кырсам болобу? Болот, Тынчтыкбек. Нокат Көкжарга кандай алма эгейин Абдулака? Талантбек Абдурашитов, Нокат Көкжарга эгерде крипсон жакшы болсо, крипсон алма, Семиренко жакшы болсо, ошол айылга стар Red Chief менен Granny Smith деген алма отургузгула. Өтө сонун болот. Кайрак 1,5 гектар жер бар, көл, суу, келбет, эксплуатация жаң эмне сепсе болот. Рахмат. Айнура Талипова, суу чыкмайынча эч нерсе болбойт. Азыркы биз сууну оштоп аткан бактар бардыгы сууну аябай жакшы көрөт. Туугандар, эфирди бөлүшүп койгула. Бөлүшкүлө туугандар. Группаларга бөлгүлө, личкаңарга бөлгүлө. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, баягында эмнеледи? Совместный просмотр кылып койгула. Бир сыйра башка досторуңарда, мисалы үчүн 5000 досуңуз болсо, совместный просмотр кылып койсоңуз, өзүңүз чыгып кое бересиз, ал жакта кино кете берет. Мына азыркы прямой эфир кете берет. Мисалы үчүн 5000 досуңуз ушул маалымат боюнча, бак боюнча маалыматы болот да. Жүзүмдү кайсы айда отуруш керек?
жүзүмдү дагы бардык эле дарактарды жазда отургузасыздар. Отургузуу мезгили мисалы үчүн лейлекте азыр февралдын бир 20-ларында 15-леринде баштала турган болсо, тетиги нарынга болсо майга чейин отургузса боло берет. Ысык көлгө барасыздарбы? Акчага барып такалып калабыз да. 1 гектарга канча акча керек? Гүлнара Асанкожоева 1 гектарга $10.000 каражат керек экен. $10.000. $2.000 тососуздар. Аябай сапаттуу кылып тососуздар. $3.000 капельный орошение коесуздар, капельный. Анан $5.000 көчөт аласыздар, туугандар. $5.000 көчөт алып, мына өтө сапаттуу, жакшы полукарлик бактуу болосуздар. $10.000 менен. Элис Болотбекова 5.000дей карагат атаман сорт бар болсо реклама кылыңыз, рекламасын чыгарып коебуз, анан көчөттү сиздики кандай? Мына чтобы көрүңүз да, сизден алган адамдар пайда көрүш керек да, ошону сата алыш керек. Кандай уругу кичинеби, ичинде уругу кандай, сапаты кандай? Мисалы үчүн азыр биз Тисел, Тибел деген сорттон сунуштап атабыз. Алар эмне 15 1 гектарына күчүнө киргенде 15 тоннадан 20 тоннага чейин түшүм берет экен да. Силердики дагы ошондойбу? 2 гектар кайракы жерге кандай көчөт эксе болот? Салимбек Турдубаев 2 гектар жерге суу чыгарып туруп, бар жокту отургузсаңыз болот. Эгерде ош тарапта болсо, мен айтар элем бадам отургузгула. Бадамдын аябай пайдасы жакшы болот. Бадамда акча көп болот да. Мисте отургузгула, фундук, жаңгак отургузгула. Жаңгакты мына өзүбүздүн Жалал Абадтын институт земледелиясы бар, өтө сонун көчөт чыгарып атат, ошол жерден алыңыздар, туугандар. Жээнбек Усманов, ошто дамский пальчикти мартта отургуза бересиз. Боло берет, мартта. Март, апрель. Биз корко беребиз да, күн ысып кетти деп. Жок, жерде амал болот. О, майдын акырына барганда жерден амал кетет. Ага чейин боло берет. Полукарлик көчөттөрдү былтыры Кара Балтада мына Алтынбек Эргешев деген инибиз июльда отургузду, июльда, августка жакын. Эч нерсе болбойт. Отургуза бергиле. Биздин баягы сунуштап аткан полукарлик көчөттөрдү наоборот күн мындай бир аз жылып турган малда отургузсаңыздар, асты эме болбойт да. Ошого караңыздар, туугандар. Ал проект адрес айтты, эмне кошулам барайын дейт. Мирлан Асанбеков. Бул проекттин аты Багдават. Багдаватка бардыңыздарды чакырамын, туугандар. Багдаватты Кыргызстандын 50 районунда өткөзөбүз. Бардыңыздарды чакырамын. Ким келсе кошулса болот. Мына азыркы шайланган президенттен башка кандидаттардын бардыгын ачык чакырамын. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо ошолорго жеткирип койгула, Багдаватка келип катышып кетишсин. Багдават деген бул Кыргызды эртеге экономикалык жактан, мындай моралдык жактан ушундай өнүгүүгө алып келе турган бир проект, туугандар. Бардыңыздарды чакырамын. Кимдин колунан ушундай элге айта турган сөзүм бар, элге үйрөтө турган бир жеңилдигим бар, же элдимге бир мисалы үчүн инвестор алып келе аламын, же бир элди мисалы үчүн башка бирөөлөргө окшоп бир 100 гектар, 200 гектар, 500, 1000 гектар бак кылып беришке мен кудуретим жетет деген адамдардын бардыгын чакырам. Мына азыр Кыргызстандын 2 миллион гектар жери бош жатат. 2 миллион гектар жерге бизне эң эле аз дегенде 3 миллиард дарак отургузушубуз керек. Эң аз дегенде 3 миллиард. Ал 3 миллиард көчөттү биз каяктан алабыз? Ошого айтканым, 10 питомник кое турган болсок, бир 5-6 жылы ар бир питомниктен 30 миллиондон көчөт чыгарсак, ошондо 10 жылда дагы отургузуп бүтө албайбыз да, туугандар. Ошого чакырып атам, туугандар, бардыңыздарды. Акем, Турциядан инвесторлор бар, канчак болот көчөт алсак? Болот, Арстанбек Абдуллаев. Эгерде инвесторларыңыз боло турган болсо, биз даяр көчөттөрдү ошол жерге заказ берип даярдап койгонбуз. Акчасын эле төлөсөңүздөр алып келебиз. Бул жака келип туруп аксакалдар аркылуу, же бир эмелер аркылуу, же болбосо жерди өкмөттөн сурап алып отургузуп, анан кийин жергиликтүү элди ошол жерде жумуш менен камсыз кылабызбы? Мына ошол жөнүндө
ойлонсок. Анан кийин дагы айтып коеюн туугандар, мына башка жактан башка бир мамлекеттин адамдары келип, анан бул жерге 1000 гектарлап, 10.000 гектарлап бак отургузуп, анан ошол бакта айына мисалы үчүн 10.000ге, 15.000ге айлыкка иштеп калбагыла туугандар. Эч качан ондойго жол бербеңиздер туугандар. Бакты өзүбүз отургузайлы. Пайдасын дагы өзүбүз көрөйлү. Мейли жардам берсе көчөт менен жардам берип турсун. Көчөттүн акчасын кайра алат. Же түшүм менен алат. Ошондой кылып туруп жардам беремин, кайрымдуулук кылам деген болсо, анан келип эле анан кийин мен дагы арабтар менен көп мамиле кылып атам. Арабтар дагы, корейцы дагы, башкасы дагы келсе айтат экен. Жерди ал дагы жерди менин атыма өткөзүп кой дейт экен. Анан баягы ичиндеги баардык эмелерди расходду мен кылам дейт экен. Анан сен не кыласың десе, сен дагы доля атасың дейт экен. Мисалы үчүн прибыль боло турган болсо, 1 гектар бактан $10.000 болбоду дегенде $10.000 прибыль болот да. Ошонун $9.000 мен аламын, $1.000 сен аласың дейт экен да. Анан рабочий иштетебиз дейт экен. Ошо жергиликтүү калкты иштетет экен да. Ол кандай болуп калат? Болбой калат да. Менин жеке оюм, андай инвестордун бизге кереги жок. Кыргыз өзү бак кылсын, өзү сатсын, акчасын өзү алсын. Ушундай порядок менен иш кылайлы туугандар. Урмат Жалобаев, дават дегенден башка сөздү колдонсок болбойт беле дейт. Багдават деп айтылып калды, ушул аталып калды. Бирок үйрөнүп калды эл Багдават деп. Жакшы. Бизге жагат. Өзгөнгө эмне өстүрүш керек, жакшы болот керечели. Мелис Абдыбаитов, өзгөнгө суук жерлерин алма болот. Анан калган өзгөндүн бардык эле жерлеринде слива отургуш керек. Мына Фуркаттан баштап ана кызылга чейин бир сорт же неме 2 сорт, 3 сорттогу слива отургуш керек. Өтө сонун кирешелүү болот. Жалал-Абадка куда каласа 12-чи эмеде Жалал-Абадтын сузагында болобуз туугандар. Жалал-Абадтын сузагында. Келе бериңиздер. Жалал-Абадтын сузагында ошол жерде, анан кийин Нокенде, базар коргондо, анан Нокенде, Аксы, Алабуга, Чаткал ошол райондордо болот. Салам алейкум. 1000 гектар лайыктуу жер бар, спонсор керек. Агроклиника кыла турган аймак, элдин жери багар суу чыгарса болот, Бишкекке жакын дейт. Мына туугандар көрдүңүздөр, ушундай 1000 гектар жери бар адамдар бар экен. Ошол жерге инвестор керек экен. Алабука районуна келебиз. Абас аман. Алабукада Кудай буюрса бир 14-төрүндө Кудай кааласа Алабукада болуп калабыз. 14 же 15. Элдердин бардыгына кабар берип туруңуздар. Жерибиз ак топурак, эмне кеңеш берет элеңиз, кандай көчөттөрдү, суу жок. Айкөл Шакенова, суу чыгарыш керек. Сөзсүз түрдө ошол жерге бир бочка коесузбу, же бир цементтеп туруп бир баягындай бассейн кыласызбы, үстүн жаап, суу алып келишиңиз керек. Анан ак топурак жерди кичинекей экскаватор алып келесиз дагы 1,20 кылып казасыз. Казып 1 метр квадрат кылып ылдыйга түшүрүп туруп, топурагын алып чыгасыз дагы, ошол жерге кара топурак саласыз. Кара топурак салып туруп, анан кийин каалаган көчөтүңүздү отургуза бересиз. Салам алейкум. Сен Кыргызстан ата журт, сен мусулман дейт. Алейкум ассалам. Чүйдүн кайрактарына эмне тиксе болот? Чүйдүн кайрактарына суу чыгарыш керек. Нүрдүн суу чыгармайынча поликарлик көчөттөр өспөйт. Суу өттө ичет булар. Ошон үчүн бардыгына, бадамга дагы, мистеге, жаңгагына, алмасына, айбасына, өрүккө, шавдалыга, сливасына, бардыгына суу керек. Ошон үчүн суу чыгарыштын аракетин кылыңыздар. 20 сот жерге канча поликарлик алма көчөт кетек. Салина Абулова 400 көчөт кетет. 20 сотике поликарлик. Жаңы сорт картошка кантип алса болот канчадан? Камил Эсенов жаңы сорт картошканы Азамат Касеев деген жигит сатып атат. Ошол жигиттен алсаңыз болот. Азамат Касеев деп издесеңиз немеден болот. Тоң районунан болот. Рахмат жооп алдым байге. Салам алейкум. Чоңалай районуна барыңыз. Барабыз Турсунбай Рахматуллаевич.
Чоңалай районуна обязательно барабыз. Кудайым буйруп нерсе чоңалайлыктарды иншалла жума күнү барабыз. Чоңалайлыктарга ушул неменен 9 же 11 болуп калабы экен. 10 же 11 болуп калат Чоңалайда. Элдерге кабар берип коюңуздар, Абдулла Ташиевич келет деп. Анан Турсунбай Рахматуллаевич, эгерде мүмкүн болсо, Адахан Кимсанбаевичти Багдабадка чакырып койсоңуз, келсин ошол акем келип, Багдабадка катышып кетсин. Эгерде туугандар ошол Бакыт Калмаматовдун телефону болсо, ал жигитке дагы айтыңыздар, келип, Өзгөн, Кара Суу, Алай, Араван, Нокат райондорунда биз менен Багдабад кылсын. Силерди көрүп, Багдабадка аралашканыңарды көрүп, саясатчылардын, элдин бардыгы сүйүнөт эле. Ассаламу алейкум. Будай бышпаган жерге кандай бак тиксе болот? Будай бышпаган жерге карагат отургузуш керек. Уран Исмаилов, карагат жакшы болот. Алар районунун шартына эмне эксе болот? Чоңалай районунун шартына карагат, брусника, морожка 10 түрү бар. 10 түр бадалды отургузуш керек. Бишкекте мисте тиксе болот Бишкекке мисте дагы, бадам дагы, фундук бардыгы болот. Чоңалайга карагат тигебиз, Султанбек. Мисте бадам боюнча айта кетсек климаты жакшы болот. Мисте бадам Кыргызстандын түштүгүндө, анан Бишкекте болот. Ошол жакка отургузсаңыздар болот. Анан эменин мөмөнүн пашасы дейт да, падышасы бадам дейт да. Король неменики. Ошон үчүн бадам отургузгула. Бадамдын жакшы сорттарынан алып туруп бир гектар бадам кылып алсаңыздар, такыр кыйналбайсыздар жашоодон. Ошого аракет кылыңыздар. Чүйдүн кайрак жерлерине не тигели? Чүйдүн кайрак жерлерине суу чыгарыш керек, туугандарым. Нурдин, суу болмоюнча эч нерсе болбойт. Суу чыгаргыла. Суу чыгаргандан кийин бар жокту отургузсаңыздар болот. Салам алейкум. Жети өгүзгө кызыл сууга эмне ылайыктуу болот? Жети өгүзгө алма болот, өрүк болот, карагат болот жети өгүзгө. Анан жети өгүздүн кызыл суусун жакшы билбейтем. Өтө суук болсо, карагаттан өтөр нерсе жок да. Алайкууга дагы карагат. Карагат, жалаң карагат деп атам го. Алайкуу, Нарындын бардык областтары, Чаткал, Түп району. Силер жалаң карагат отургузгула. Карагат дүйнө жүзүндө эң кымбат бадалдууларга кирет да карагат. Карагаттын вареньясы почти балдай кетет да. Мындай идишке салып сатсаң, балдай кетет. Ошон үчүн бардыгыңыздарды карагат отургузууга чакырамын. Чоңалайлыктар, нарындыктар, чаткалдыктар, алайкуулуктар, түптүктөр бардыгыңыздар карагаттын Дизель, Тибен, Черный капитан деген соттору бар. Аябай сонун болот. Мына ушулардан отургузгула. Акча болот ушулар. Нарынга карагат айдайын дедим, 20 соттук 3 уюм бар эле сатып, көчөт алганым турабы, жем мал кирешелүүбү. Нурболот, эгерде бир жылдыгыңды ойлосоң, уюңду багып жүрө бер. Эгерде түбөлүктү ойлой турган болсоң, сөзсүз түрдө карагат отургузгун. Карлик алма канча жыл түшүм бере алат? Карлик алма 15 жыл берет, асан. Полукарлик алма 25 жыл иштейт. Алтынбек Матазов көчөттү Ошто Ишкабанда Элдорадо Гранд деген ресторандын жанында ошол жерден аласыздар. Логистикалык борбор бар ошол жерде. Адырларга бадам тиксе эксе болот. Болот. Байман Матраимов, эгерде суу чыгара турган болсок, болот. Суу чыгарыш керек да, сууну ойлонгула, бардыгынан сууну ойлонгула. Эфирди бөлүшүп койгула туугандар. Анан суроолорду бергиле. Assalamu alaikum, кайрак жерлерге эмне сунуштайсыз? Данияр Мурзаев азыр кайракы жерлерге эгерде суу жок, али 1-2 жылдагы суу чыкпай турган жерлерге нокот эгип тургула. Нокот, только нокот. Турецкий нут деп коет, барани нут деп коет. Ошол аябай выгодный болот. Мисалы үчүн бир эмесинен 2,5 тонна алса болот экен да. Уругуна 44 000 сом кетет. Уругуна.
40 килограмм отургузат экен. Уругуна 4000 сом кетсе, айдаши андай мындай расходу дагы бир эмеге барса 15ке 20 000 сом расход кыласыздар. Анан анча мынча баягы биогумус тигинсин мунусун чаптырып тияк бияк ошонусуна кетсин бир дагы 30 000 50 000 кетире турган болсоңуздар, бул 500 килограмм нокот алсаңыздар өзүн актайт. Ал жерде 2,5 тонна берет экен. Дагы 2 тонна нокот силерге прибыль болот да. Ошону 100 сомдон сатканыңыздарда 200 000 сом акча болот. Бул деген будайга, арпага караганда 10 эсе жакшы болот. Мына ушул сөзүмдү ким жазуучулар бар, ушуну жазып чыккылачы туугандар. Баягы өткөндө мисте жөнүндө жазып чыккан Алимбек Таштан деген жигит ушуну жазып чыкса жакшы болот эле. Жүзүм 2 жылда бери кыркылбай калган. Качан кантип кырса болот? Рахмат чоң. Чолпон жазда кыркасыздар. Жазындасы кыркып койгула. Аслом насыбай атып алгансызбы? Улукбек, мен насыбай чекпейм, Кудай тоба. Өткөндө эле айткам причинасын. Башкада дикция чоңолай боюнча айтыңыз. Султанбек, чоңолай боюнча айттым го. Ассаламу алейкум ага, менин суроом бир аз орунсуз болуп калды окшойт. Хадистен укканды айтып койдум эле. Эми Аксы район Кызылжар жеринде кандай көчөттөрдө отурсак жемиштүү жана пайдалуу болот? Кызылжар Кыргызстандын эң ысык жери да. Алибек, Айбек. Ошол жерге эрте быша турган слива, эрте быша турган алма, эрте быша турган өрүк, эрте быша турган жүзүм, мисалы үчүн эрте чилги жүзүм деп коет. Ушуларды отургузгула. Силердин дыйканчылыгыңар уже июль болобу? Июндун 15-inde уже бүтөт да. Болду, все. Силер уже жерди багып жатып каласыңар да. Анан onu не обязательно мөмө жемиш отургуза турган адам немени күтүштүн күздө обязательно же бир ноябрда же октябрда түшүм жыйнаш кажет эмес силерге. Мына мен айтар элем. Кыргызстан биз эрте быша тургандын бардыгын Өзбекстандан ташып жейбиз да. Мына ошол Өзбекстандан ташып жебеш үчүн биз бардыгыбыз мына Лейлек район эң биринчи бышат. Анан мына Алабука тарап эң биринчи бышат. Алабуканын ошо Первомай ошактарга. Мына Мухтар Шербаев деген айыл өкмөт дүкан бар, ошого да кулагына күмүр сырга. Эрте быша турган алма отургузгула, өрүк, шавдалы. Мына түндүктүн базарын, Оштун базарын бардыгын, Жалал Абадтыкын, Нарын, Көлдүкүн бардыгын эрте быша турган мөмө жемиш менен ким камсыз кылыш керек? Мына жер аябай ысык, мына Кызылжарга окшогон жерлер, ошолор камсыз кылыш керек да. Ошого аракет кылыңыздар. Абдыке, сиз менен байланышсак болобу? Болот, менин номерим 0550 20 0007. Эфирден кийин личкага жазып койсоңуздар болот, WhatsApp'тан туугандар. Мага эми көбүнчө эле суроону WhatsApp'тан берип койсоңуздар, момент ала албай калам да. Анан көбү тарына берет да, Абдулла Ташиевичке чалдым, албай койду деп. Тарынбагыла туугандар, ошол маалда мен бир китеп окуп аткан болом, же бирөөгө мотивация берип аткан болом, же бир иш менен алек болом да. Анан ден соолук дагы азыр не очень болуп атат да. Мына ковидтен кийин жакшы эмес. Көп эле врачтар менен сүйлөшүп атабыз. Мындай кыл, андай кыл дейт, бирок таасир бербей атат да. Ошон үчүн туугандар вопросту жазып эле койгула. Жазып же болбосом эме кылып койсоңуздар, мен обязательно жооп берем силерге. Эң туура айыл чарба мисил болуш керек. Ассаламу алейкум. Таксир көлгө полмойна багын отурса кандай болот? Кандай сунуш айта аласыз? Жумаев Өмүрбек, көлдө Павлония дарагы да 1-2 жылдан кийин уже результатын берет. Арстанбек Тазабеков деген отургузуп атат. Ага чейин жерди занимать этпей, көлдүктөрдүн бардыгыңыздар малина, ежемалина, брусника, мына варенье боло турган нерселерди отургузуп тургула. Анан болбой турган болсо, сразу бузуп таштап туруп, Павлония отургуза беребиз, башкасын да кыла беребиз, Кудай кааласа. Акылай Абдымалик кызы, сөзсүз Кудай кааласа, колубуздан келген мотивацияны беребиз. Анан ошого Telegram скачать этип, Telegramга кирсеңиздер, ошол жакшы болот эле. Чоңолайга эмне өстүрсөк болот дейт. Чоңолайга карагат отургузула Султанбек. Токтогулдун жерлеринде кандай кеңеш берет? Токтогулдун жерлеринде жер жок. Токтогулдун жерлерине мына анжир менен хурмадан бөлөк хурма деле болуп атса керек.
Қалғанын бардығын жасасаңыздар болады Майрамбек. Бар жоқ өсөт сілерге. Мистесі деле өсөт, жаңғағы деле, алма, шафталы бар жоқ өсөт сілерге. Бардығын отырғыза өрле. Бирок сілерден сұраныш туғандар. Эч қачан ушул көчөдө турган көчөт албаңыздар. Эч качан ушул көчөдөн не кетип атып эле, мына көчөтүн канча алып кел деп албаңыздар. Аны апарасыздар, отургузасыздар, 10 жыл күтөсүздөр мөмөсүн. 10 жылда да бербейт. Анан бергенде дагы бир калаатты бир алма, же бир калаатты бир өрүк, бир чотур котур бир нерсени берип коет да. А силерге онун кереги бар. Не кереги бар, туура? Онун көрөктү акчасына чыдап эле 100 көчөт отургузгандан көрөктү сапаттуу 50 көчөт отургузганыңар, ошолор силерге тетиги 100 көчөттөн 100 эсе көп пайда берет да. Себеби дегенде биз сунуштап аткан сортторду дүйнө жүзү тааныйт. Биз сунуштап аткан сортторду териш оңой, дарылаш оңой. Ошолорду мисалы үчүн эртеге башка бир мамлекеттерге сатканда документациясы да болот да. Мисалы үчүн сиз алган жерде сизге документ берет. Мына, мисалы үчүн Майрамбек Оразалиев мына сизге 5000 түп редчиф алмасын бердик. Ага апелитил кылып туруп, мына дагы 1000 голден делишес бердик. Мына 6000ден мына документи мына дейт. И силерди Майрамбек 3 жыл сопровождение кылат. 3 жыл сопровождение кылат. Түшүмгө кирги чейин сопровождение кылып берет. Дарысын карап берет, кандай салыш керек, кандай буташ керек, бардыгын көрсөтүп берип турат. Ошон үчүн фирма деп коет да. Ошон үчүн жалаң фирмадан ошондой көчөт алыңыздар. 100 жаман көчөт отургузгандан көрөктү бир 20 жакшы көчөт отургузуп кой. Ошо 20нын түшүмүн сен 2-нчи жылдан уже балдарыңа жедиресиң, 3-нчи жылдан кичине сактап коесуң, 4-нчи жылдан уже сен сатасың, аны кадимкидей эле алып чыгып эле ашыкчасын сатасың. Ошон үчүн туугандар, бардыгыңыздарды сапаттуу көчөт менен, анан кийин аң сезим мындай окуу менен, билим алуу менен баштаңыздар. Багбанчылыкты туугандар. Рахмат Болотбек. Алтынбек Матазов, көчөт азыр бар, бирок Куда калса мына февралдын 15-нен сатылып баштайт. Кочкорго Уран Исмаилов, эгерде Кочкордо акча табамын десеңиз, пайда көрөм десеңиз, карагат мен айткан баягы 10 бадалдууну отургузасыз. Жалаң бадалдуу, чычырканак бар, брусника, морожка, крыжовник, калина, малина, ижамалина, клюква, голубика, ошолорду отургузгула. Акча табам десеңиздер. А эгерде жөн эле жок, өзүм жегени мына күтөмүн, 10 жыл күтүп анан кийин түшүмүн алып жейин десеңиз, ошол ысык көлдөн высокорослый орустар жасап аткан көчөттөрдөн апарып отургузсаңыздар болот. Зулайка Сабировна неменин Эрмек Кубатаев деген жигитти издеңиз интернеттен. Ошол жигит сатат Павлониянын көчөттөрүн. Базар Коргон район кеңеш аймагына кандай көчөт оптималдуу? Базар Коргон район кеңеш аймагына гилас, өрүк, шавдалы бардыгы эле эрте быша турган. Бактыбек, силерде күзгө сактала турган эч нерсе эгилбеш керек. Силердин күнүңөр ого эме бербейт. Суук жер болсо ошол кеңеш айылыңар. Суук болсо ошол жерге отургузсаңыздар болот. А беркиге болбойт. Каракулжага эмне өстүрсө болот? Каракулжага Тынчтыкбек анжир менен хурмадан башкасы бардыгы эле өсүп атат. Даже хурма деле өссө керек. Ысык жерге эрте бышкан поликарлы көчөт барбы? Алтынбек алдай көчөт бар. Эрли Женева, Гала Мас деген. Ошол эки алманы отургузула. Эрте бышар. Ассаламу алейкум, карлик кыбы алманын кайсыл малда эксек болот? Эстебес Кадиев, ар жердики ар кандай. Майга чейин отургузсаңыздар боло берет. Майга чейин. Мына биз өзүм лично мен 15-июнда мына немеге Нокатка поликарлик алма отургузганмын. 15 гектар багым бар эке. Охо, жыргалга суу проблема, төм оюнда суу чыгарыш керек. Кандай совет бересиз? Рекламаны тапсам, минутуна чыгар бериш $40,000 ашык айтып жатышат. Айка Ахматова, 15 гектарды силер мындай кылышың керек да, карындашым. 15 гектар жерди жаныңдагы адамдар менен маслихат кылып туруп, бир скважина, эгерде капельный кое турган болсоңуздар 250 гектар жерди сугарат да. Ошол $40,000 250 гектар жерге бөлгүлөө дагы
анан биргеликте жасагыла. Ошондо силерге арзан эле түшүп калат да. Биз бирге албайбыз да, Айка. Дайыма эле ушу өзүмчүл болуп туруп, же суу чыгарбайбыз, же мал бакпайбыз, же бак кылбайбыз. Өзүмчүлдүк болот. Ошон үчүн биригиш керек. Ушу бириктире турган мал келди. Жерлердин бардыгын бирдей мөмө, же болсо бирдей жемиш, же бирдей чөп кылып туруп, биргеликте иш кылышты үйрөнүшүбүз керек. Мына ошондо жакшы болот. Карлик алма канча жыл түшүм берет? Карлик алма 9 жыл түшүм берет, поликарлик 25 жыл иштейт. Анарбак, сонун экен да анарбак. Азыр анар Өзбекстандан ташып жеп атабыз. Анардын келесин көрүп атасың, азыр оптум 100 сом болуп атат. Мына 15 гектар багыңан мисал үчүн Алла бере турган болсо, 150 тонна анар ала турган болсоң, $1 сатып берсең 150 000 доллар акча табасың. Айка, эч жака барыштын кереги жок. Үйдө отуруп алып жыргай турган мал келди. Кыргыздардын бардыгына айтам, жериңерди бош койбогула, баг отургузгула, баг отургузуп алып, бирөөнүн колун карабагыла, бирөөнүн бир этегин кармабагыла, бирөөгө бир жалдырабагыла, Аллага жалдырагыла, эккиле кылгыла, себепсизин кылып, Алладан тилегиле, Алла Таала берекесин берсе болот иншалла. Абдыкайым Кариев болот, Нокат районунда болса керек. Ошо баягы Таментоза деген сортун албагыла, дагы айтып коеюн, ошо бир Нокатка 50 көчөт сата коюп, дагы эле кууп жүрөт, акчасын бересиң деп. Анысы болсо өспөй атат экен, жыл сайын эле шалпыйып түшүп калып, кайра өсүп чыгып атат экен. Нарыңы эмне түшсөк болот? Каракат, поликарный алманын кичи алайга өссө болобу? Кичи алайга болот, Шайыр Мелисович. Абдулак алма көчөтүнүн балары кандай болуп жатат? Поликарлик, карлик. Өмүрбек 230 сом болуп атат, турецкийлер, алмалары. 230 сом. Эгерде немеден Бишкектен алам десең, Бишкекте $4 болуп атат. И анан 5 евро польскийлери алмалардын. Поледа бурит этип суу чыгаганга уруксат барбы өкмөттөн? Боям Жээнбекова аны деген район акими менен келишип алып, документтерин бардыгын жасап алып, анан кийин жасагыла. Эгерде менчик жериңер болсо, бурит этип чыгара бересиңер, любой жерден, менчик болсо. Эгерде аренда боло турган болсо, аны деген айыл өкмөт менен соглашение кылып алып туруп кылган жакшы болот. Тибен тисел кожу арасы жука карага транспортко дурус эмес экен. Мирбек Урдөлөтов бул деген баягында эмедеге байланыштуу экен да, Мирбек. Баягында азот ондой мындай салып бергенде ошон үчүн жукарып кетет экен. Органический кылып бага турган болсо, териси жоон болуп калат экен. Ошого бакканга да байланыштуу да. Ошон үчүн органика кылып туруп, ушул эме менен, биогумус менен багыңыздар. Стиван көчөтүнүн баасы арзан түшөбү же Кокон гилас көчөтүнүн баасы арзан түшөбү? Кайсысын эксем болот? Гиластын баасын эсептеп көрсөм, $4-5 миң доллар кетип калат экен. Сырбек өзү эгерде гилас өсө турган жерге слива оюп тургузган болбойт. Себеби дегенде не рентабельный болуп калат да. Эгерде гилас болбой турган жерге анан кийин эмени отургузса болот, сливаны. Ошон үчүн менин жеке оюм, мисалы үчүн 1 гектар сливадан балким сиз пайда алышыңыз мүмкүн 1 миллион сом. 1 гектар эмеден болсо, гиластан болсо 4-5 миллион пайда көрөсүз. Ошол жагында эсептеп көрүң да. Башында вложение бир аз кымбатыраак болгону менен кийин отдачасы дагы ошого жараша болот. Бишкекте алмурут оруп жатат, кантип дарылыз кумурска каптап. Асан Арзыбеков кумурска каптаганы бул тиля бар, значит тиля ташыйт баягы кумурска. Кумурска тиляны кадимкиде желкесине көтөрүп алып туруп, эң жумшак, ширин жалбырак апарып коет дагы. Анан кийин тиля баягыны жеп шире топтойт. Анан кийин кумурска акырын чыгып барат дагы. Баягынын тилянын муруту бар. Ошол мурутунда неме кылганда, тийгенде баягы шириндик чыгарып берет. Кумурска ошону ичет дагы, ашканын үйгө алып келип ташыйт. Ошон үчүн булар тандемде иштейт. Кумурсканы жок кылсаңыз, тиля жок болот. Тиляны жок кылсаңыз, кумурска жок болот. Экөөнү бирдей жок кылыш керек. Местный карагатты жакшы карап бакса өтө сонун. Жакшы. Карагат көчөтүн кайдан алсак болот? Кайсы сорттор жакшы? Кыр сотке канча көчөт тигилер? Арлен Самидинов азыркы мына польский карагаттардын 1 гектарына 10 000 көчөт кетет экен. Ошондо 4 000 көчөт аласыз. Көчөттүн баасы ошол 1 евро дейт. Ошондо 4 000 еврога 4 000 көчөт аласыз.
Анан тисель, тибен, анан черный капитан деген сорт бар, ошону отургузуңуз. Кокон гилясынын жакшы сорту кайсысын эгиш керек? Султан Аматов кокон гилястын поликарлик Регина, Кордия, Бигоро Бурлат, Лапен, Самит деген, Сивхарт деген сорттор бар, ошолорду отургузула. Нокот деген бул барани нут деп коет орусча. Российский, Украина, Белорусский караты өтө жакшы. Алып келиш керек экен да, Мирбек. Контакттар барбы? Байланышайлы? Барып алып келели, ошо жакшы болсо. Кыргызга эмнеси жакшы болсо, бардыгын алып келели, уругун көбөйтүп туруп, анан элге берели. Ассаламу алейкум, балатыны ёлка жазында отурузуп койсо болобу? Кайда арзан алса болот? Кубат Тайбасов, мен билбейт экен балатыны кайерде сатат. Лалафодон карасаңыз бар. Азыр отургузсаңыз болот. Азыр эң немеси маалы да. Картошка урук кайдан алсак болот? Картошка урукту Ысык көлдөн аласыздар, Бишкектен аласыздар. Азамат Касеев деген жигит сатып атат, Данияр. Нарынга эмне кылса болот? 4-5 гектар кайрак жерим бар. Билимбек Базарчиев, нарынга ошол карагат отургузгула, суу чыгарып кайрак жерлерге. Суу чыгарыш керек. Кайрак жерлердин бардыгын сууга кылышыбыз керек. Ассаламу алейкум, Баткенге өрүктөн башка эмне эксек болот? Баткенге өрүктөн башка, Баткенде выбор көп. Кожалы. Алма отургузгула, тебишар, гиляс отургузгула, анан хурма отургузгула, анжир отургузгула, бар жокту отургузса болот, кожалы. Ассаламу алейкум, Абдулла ака. Алма көчөттөрдүн баалары кандай болуп жатат? Алма көчөттөрдүн баалары Өмүрбек 230 сомдон баштап 5 еврога чейин экен. Ассаламу алейкум ага. Ысык көлгө Павлония багын отургузса кандай болот, кеңеш бересиз дейт. Ысык көлгө жакшы болот. Бирок азырынча кое тургула, Өмүрбек. Бир аз кое тургула. Тетиги эмени 1-2-3 жылда уже сатылып, акчасы чыгып, пайдасын көргөндө эл бардыгы билет дагы, бардыгы отургузат. Поликарлик алман Редчип сортунда кадам жайрын, арпа сайына болобу, түшүмү кандай болот? Кыргызстан жаштар ынтымагы эгерде жериңер ысык боло турган болсо, кышкы алмаларды отургузбагыла, ал жерге летний отургузгула. Эгерде жер суук болсо, мына мисалы үчүн Крипсон деген алма бар го, Превосход деген алмаларды, мисалы үчүн, ошол өзүңөрдүн жериңердеги алманы кармап туруп, мынантип туруп жарып көргүлө, сочный болуп туруп чыкса, значит ошол жерде редчиф болот да. Мына ошол жерге Гренни Смит болот. Мына ошол жерге баягы Голден Делешес болот. Эгерде мисалы үчүн жарсаңар укшаланып, упурап, топуракка окшосо, значит болду. Ал жерге алманы жолотпош керек. Ал жердин немеси шавдалы, өрүк, башка нерселер да. Түшүндүңөр? Анан өтө күн ысык жерлерде дагы малина болбойт, карагат да болбойт, брусника, крыжовник, морошка болбойт. Булар суук жерлерди жакшы көрөт. Көбү адашып эле мына кара сууга карагат отургузуп алып туруп, өткөндө барсаң катып атат, карагат, каттык да. Анан малинасы дагы ончо эмес да. Ошон үчүн мына өзүңөрдүн жериңерде эмне жакшы болсо, ошону отургузгула. Багы всё новое это хорошо забытое старое дейт го. Биздин ата бабаларыбыз уже биз азыркы сүйлөп аткан нерселерди давно чечип койгон. Давно уже жазап койгон. А биз болсо бир баягындай бир нерсе открытие Американы ачкандай болуп атабыз да. 30 соток жерге канча көчөт батат, карлик ноокатта жер. Темир Эргешев, эгерде трактор киргизсеңиз 510 көчөт батат, эгерде трактор кирбей турган болсо 600 көчөт батат. Чүйгө сокултун жерине эмне жемиш болот? Чүйгө сокултун жеринде эгерде Ош Бишкек трассасынын өдө жагы болсо, алманын гиляс бар жокто отургузса болот. Ылдый жагына кышкы алма отургузбайсыз, эрте бышарларды отургузасыз ылдый жагына. Окот бир жерде 44 кетеби. Нурдин ооба ошондой кетет. Ассаламу алейкум. Нарыңга дары чөптөрдүн түрлөрүн айдаса болобу? Мисалы мышык тамыр жана ошол сыяктуу дары чөптөр боюнча кененирээк айтып бересиз, рахмат. Айтбек Иманалиев, буну эме баягы Азамат Касеев бир нерсе деген бир фирма менен иштешип атышат. Ошого байланышка чыккыла, Азамат Касеев деп издесеңиздер, полный мышык тамырды валерьянка деп коет. Дагы ушундай бир чөптөрдү отургузуп, ошодон аябай жакшы пайда көрүп атат. Баткендин бужумуна бар жок болот. Өрүк, шафталы, жалаң, эрте бышар. Только зимний
алма отургузбайсыздар. Assalomu alaykum. 1-fevral эрегүүнү кайсыл жеринде болосуз? Исламбек 1-fevral күнү клубда болот. Былтыр клубда болгон. Акимиңерге менен чоң салам айтып коюңуздар. Куда кааласа Абдулла Ташиевич келе айтат деп. Майга менен көлдүн тоң районуна көлдүн жээгинде 2 гектар жер бар. Суу буритеп чыгара албай жатам. Ошол жерге өрүк тиксем кандай сорттун кеңеш бересиз? Бакыт, Кыргызстан, ал жерге Фаралия деген көчөт сунуш беремин өрүктүн. Өрүктүн презентациясы бар. Куда кааласа эртеге Багдабадка келсеңиздер, ошол жерге эмнени кандай кылып эгишти полностью айтып берип турам ошол жерде. Кореядан салам барат, ат башыга эмне кылсам болот дейт. Билимбек ат башыга мен айткан 10 бадалдыны отургузасыз. Карагаттан баштап Чычырканага чейин. Бишкек көчөттөр барбы ысык көлгө 20 сууну айдаганга алма, ашпурт жакшы качественный керек, чет өлкөнүкү болсо. Байыс Сатаев неме бар? Польский көчөттөр бар 5 евродан. 20 сотык жерге ошо 400 көчөт кетет. Телефонун мени личкама кирсеңиздер, мен бүгүн эле неме айткам, ошо Польшадан, Турциядан келген сапаттуу көчөттөр деп. Мени личкама кирсеңиздер, силерге керектүү бардык эле эмелер бар да. Ушул көчөттү кайерден алам, же дагы бир нерсе дегендердин бардыгын жообун бергем. Облепиха көчөттөрү бар. Алар дагы алтайский сорт. Алар эмеде балыкчынын жанындагы айылда ошол жерде питомникте бар. Анын дагы номерин жазып койгом. Нижний чүйгө эмне отурсак болот? Нижний чүйгө намаз убакыты болуп калыптыр. Нижний чүйгө туугандарым Нижний чүйгө эрте быша турган. Шапталы, өрүк, ошондор. Бирок багы бардык эле жерде ылдый жактарды мен айтар элем эмеге берсек, той чөптөргө калтырсак, помидорго, эмелерге калтырсак дейм да. Мына жолдун өдө жагын баккылайлы, ылдый жагын жемиштерге берели туугандар. Өзгөн кандай көчөт эксек болот? Бердибек Шарапов өзгөнгө суук жерлерин алма, анан калган жерлерине полностью слива отургузалы. Кара өрүк кайсыл сорту жакшы болот? Токтогулга. Рысбек Анжелино дегенди карагыла. Венгерка, анан Стенлей деген сорту өтө сонун. Мистенин көчөтүн каяктан алса болот? Мистенин көчөтүн ушул Бишкектен алсаңыздар болот. Бишкекке келет куда кааласа. Бадам мисте көчөт барбы? Ураимов Усман бар. Бишкекте Ошто бар. Assalomu alaykum. Bir түп бак 2,5 жылда канча килограмм берет дейт. 2 жылда. Дөлөтбек Орозбек мисалы үчүн биринчи жылы түйгөндө 1-2 же 3 алма түйөт да. Экинчи жылы түйгөндө уже бир 10 алма түйөт. Үчүнчү жылы бир 25 алма түйөт. Төртүнчү жылы уже 50-ге жакын алма түйөт. 50 алмаңыз эми болбоду дегенде 200 граммдан болгондо эле уже 10 килограмм алма түйөт да. Анан 1 гектарда 1700 алма бак болот. Ошондо 17 тонна уже 4-5 жылы уже түшүм бере баштайт. Кадыр Халмиян айлы өрүк көчөт керек, баасы канчадан, качан отурабыз телефон дейт. Личкама кириңиздер. Эл көтөрбөт, акча жок дешип дейт. Казан кандай көчөт ишсе болот? Анар жылда түшүмгө иштеп баштайт. Assalomu alaykum. Таксыр чоң алайга алманын кайсын түзсөк болот? Туугандар, мындай кылайлы. Азыр намаз убакыты болду. Мен намаз окуйун. Эфирге эртеге суроолорду дагы даярлагыла. Туугандар, мүмкүн болушунча жооп беребиз иншалла. Так. Азыр ссылканы таштап коеюн. Ушул ссылка менен азыр бардыңыздар биздин эмеге киресиздер. Мына таштадым. Бул жерде бардык группалардын ссылкалары бар. Ушул телеграм группалардын, ушул группаларга кириңиздер дагы. Ошол жерде дагы азыркы суроолорду бериңиздер. Ал жерде дагы жооп бере турган азаматтар бар. Ошолор силерге жооп берет. Мейли туугандар, аманчылыкта, жакшылыкта, баргерчиликте, аманчылыкта кайрадан жолугайлы. Бактабад боюнча бардыңыздарды ушул Бактабадка чакырамын. Келиңиздер туугандар, катышыңыздар. Өзүңөрдүн ушул элге айта турган сөзүңүздөр болсо, ушул биз биргеликте ошону айтайлы туугандар.
Аман болуңуздар. Анан ушул эфир силерге туугандар как тапшырма. Шуну бөлүшүп коюңуздар туугандар. Элдин бардыгы ушул эфирди көрүп, багбанчылыкка, бак дааватка өзүнүн түшүнүгүн түздөп алсын. Ассаламу алейкум.